Муну 2-3 күндөн бери бир Айза деген карындашыбызды ала качып экөө тең өлгөн маалыматты араба татканыңардан баштап парламентке чейин талкуу кылдыңар. Өткөн маркумдарды Алла рахматын алсын. Бирок бул жакта өлө элек тирүү кыздарыбыздын ыйлап кайрылганын эмнеге укпайсыңар? Маселенин жеке көзөмөлүнө алуучу урматтуу президент эмне унчукпайт? Же талкуу болуш үчүн сөзсүз өлүш керекпи? Же ушундай кандуу окуядан саясат, же пиар жасап жатасыңарбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Ошентип кайрадан көңүл чордонунда жоолук маселеси. Бул жолкусунда мугалимдерге каттуураак айтабыз. Себеби бул жоолук маселеси Кыргызстан боюнча бир дуу болуп, жогорку кеңештин депутаттарынын бир нечеси бул маселенин аягына чыгып, кыздарга эч кандай кысым болбосун деп билим берүү министрлигине бир нече жолу эскертүү берип, ал жактан бир тараптуу жооп чыгып, эч кандай жоолукка каршылык кылынбасын деген мазмундагы буйругу да чыккан. Ага да канаттанбай, биз өзүбүз барып билим берүү министрлигинин орун басары Надира Сынташовнага кирип, ошол жерден жоолукка каршы болгон районолор, педагогдор сөзсүз түрдө жазаланат. Эч ким антип кысым кылууга акысыз жок деген мазмундагы сөзүндө жарыя кылганбыз. Анда эмесе өзүңөр да бир уккылачы. Сиз мындан кийин мен мына официалдуу түрдө, расмий түрдө министрдин орун басарымын, сизге айтып атам. Кыздар жоолук салынабы, салынбайбы, балдар топу кийеби, кийбейби, баары билим алыш керек. Бир кысым болбош керек. Сен тигиндейсиң, анан сен мындайсың, тиги менен ойнобо, анан муну менен сүйлөшпө деген бир нерсе болбош керек. Ушуну педагогдор менен жакшылап бир кеңешме өткөрүп, Конституция эң биринчи турат, билим берүү жөнүндө мыйзам биринчи орунда турат деп туруп аябай жакшы бир кеңешме өткөрүп, өзүңүз дагы ушунун үстүнөн аябай катуу иштеңиз, макулбу? Мына мындайда мага мен WhatsApp-ымды берип атам, балдардын укугун коргош үчүн. Эгерде кандайдыр бир кызды багыштуу, жоолук менен келдим деп эле анан мектепке киргизбей койсо, мен директорду ким болсо чара көрөм. Мына ушундан кийин да эмнеге каршы чыгасыңар Кара суунун жана жалпы Кыргыз Республикасынын мугалимдери? Силердеги кимге баш ийесиңер? Мыйзамга баш ийесиңерби, же өз оюңар менен иш кыласыңарбы? Бул окуянын очогунда жүрүп күбө болгон укук коргоочу Кубанычбек Бакиров маселени кыскача баяндап берсин. Biz aprelin 5'inde Karasu rayonunda 5 mektepke girgenbiz. 5 mektepte teң ошол директор мугалимдер каршы экени аныкталды. Окуучулар болсо каршы кысым болуп атканын айтты. Эми жолун чечпейм деп ушундай бекем турган окуучулар аз экен, бир саналуу эле болот экен да. Калгандары чечип берет экен. Жол салынам деген кыздар көп экен. Салына албай коркуп жүрүшөт экен ошо мугалимдерден. Мугалимдер болсо адатынча эле ошол экижүздүүлүгүн жана сабатсыздыгын, адепсиздигин, адамгерчиликсиздигин дагы деле көрсөтүп атышат. Окуучу кыздарга каалагандай сөздөр айтат экен, болбойт, анан тиги бул биздин маданият эмес, сандырап, шөлдүрөп деп, анан кийинбегиле деп, ушинтип неме болот экен, кысым болот экен. Дагы ушунчалык бети жок. Бир окуучу кызды мына алып келип алып туруп жаныбызга, мен сага кысым кылдым деп коет. Кантип ошонун жанында кысым кылган айтат. А бир 5-6 кыз чакырды эле, бир чакыргыла дедиле, өздөрү чакырышты эле. 5-6 кыз айтты ачык эле бизге болбойт, дарбаздан кирип чечип келгиле деп айтты кыздар өзү элечи. Эми кыздар жаш окуучулар алдап айтты эмчи. Көп немелер ачыктан ачык мен каршымын деп айта албайт. Уставды шылтоо кылышат. Устав бирдиктүү форма деп, бул бирдиктүү форма келсе бир 5 жыл мурун эле пайда болгон, ал шылтоо эле. Чын-чынына келгенде өздөрүнө гана жакпайт да ушул жоолукчу. Же бир этиканы сыйлашпайт, же мыйзам сыйлашпайт. Телманда болсо биз арызданган элек январда 3 окуучу кызды делосун кармап туруп чыгарып айдап салган эле мектептен. Биз прокуратура аздан элек, прокуратура эч кандай чара көрбөптүр. Ата-энеси айтты, прокуратура суз мамиле жасады деп бизгечи. Прокурор эмнеге андай кылды? Чогуу аш жейби ошо району менен, чогуу чай ичеби, же бирге бир акча жешеби, билбейм. Ошо Кара Суу районунун прокуратурасын түшүнбөй калдык бизчи. Эми ошо Телманда деле ошо дагы деле каршылык кысым бар экен, дагы деле ачык эле айтып атышат. Мына биз ушинтип бардык кыздарга кийбегиле деп айтканбыз деп. Кара Суу шаарындагы Ленин мектебинде болсо айда бир татарбы, орустар иштешет экен. Алар болсо ачык эле борбойт, уруксат деп айтыштылар, ачык эле болбойт да албетте деп. Анан частный охрананы жалдап алыштыр ата-эненин эсебиненчи. Эки анан чыгарбайсыңар, чыгаргыла, эмне дедик биз сага, укпай атасың деп аларды эле күчүк сыяктуу буйрук берет.
мектепке киргизгisi келбейт, мектепти жеке менчиксе даже сүйлөшкүсү келбейт ушу директорчу. Демек директор өзүнө ишенбейт, мыйзамды билбейт, сапатсыздардын катарын толуктайт. Район болсо адатынча эле ачыктан ачык каршымен деп айта албады. Эми уставда кандай болсо ошондой деп дагы деле булжырап же нерба немесе болуп ушундай мугалимдердин айынан Кара Суу районунда 130дай мектеп бар экен. 5 мектебине кирсек 5-осундайдан каршы экен. Бул не деген? Же билим берүү министри тымайт. Билим берүү министри орун басары айткан хиджабпы, миджабпы, эмне болсо деле эч кандай тыюу салынбайт деген ал. Жок андай нерсе деп. Билим берүү министрлиги 26-январда бизге ушуна кат берген билдирүү. Ушундай тыюу салбагыла деп. Аны билет экен мугалимдер. Билебиз дейт. Ошентсе да каршы болуп атат. Бул не деген, бул бир поколение, бул не деген педагогдор эч билбейт, же мыйзам сыйлабайт, же прокуратураны тоготпойт, же окуучулардын көңүлүн карабайт. Сөз бир кырсык болуш керек, бала болуш керекпи? Сөз бир кыз бул кыздардын билим берүү бизде милдеттүү экен да, милдеттүү болбогондо ошо окуучу кыздар үйүндө эле жүрмөк да, ошо тиштап ошо мектепке айла жок эле барып атышат да, жолугу жок. Ошо Ленин мектебинде Кара Суудагы жолун чечип эле кирип атышат, ошо бир кыз ыйлагысы келип зорго турду. Атасы жок экен ошо кыздынчы. Атаң барбы десек, атам жок деп ыйлагысы келип зорго жолун чечип кирди, ыйламсырап кирди. Ошо кыздарды көрдүк биз, жолун чечип аткан кыздарычы. Мыйзам тыюу салбагандан кийин эч бир уставда деле тыюу салынат деген жери жок. Устав дешет калп эле сабатсыздар. Баардык мугалимдер шабабагала депчи, биз ошо именно хиджабка, намазга, мечит талимдерге каршы чыккан мугалимдер жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошолор чындап эле сабатсыздар. Башкача бул эң жумшак сөз ушу да. Эми билбейм, дагы арыз жаздык, эми мунусунда эми жакшыраак чара көрөр эми прокуратура. Кара Суунун районосу өзүнчө эле баатыр. Тиги жакта уруксат берет деп турса, булар уруксат бере алышпайт экен. Ошондо уруксатпы жолук менен мектепке келгени? Эмнеге уруксат? Жолук мусулман. Мисалы, сен андай, сен кечирип койгон жигит. Сен следователь эмессиң. Бул сен муну каяка чыгарсаң чыгар. Сен эмне мени допрос кылып атасың? Допрос эмес, суроо. Жок, суроо дагы сен ондай допрос кылбагын. Ушуга жооп берет. Мына менин адисим жооп берет. Мен айтайын дегеним, мектепке жолук салынбай барбасын деген боюнча мектептин уставы бар. Мектептин уставында кандай форма көрсөтүлсө, окуучу ошондой формада келгенге милдеттүү. Жооп бердим го, мектептин уставы бар деп атат. Уставдын негизинде окуучу мектепке келет. Бул мектеп, мамлекеттик мектеп. Билимдин, тарбиянын, маданияттын очогу бул жер. Ошондо мусулманча жолукка эме уруксат жок экен да же. Уставды сакташ керек да. Уставды сакташ керек, ошондо. Эми бул төө десе Б деген Кара Суунун районосунда карата кандай чара көрөт болду экен билим берүү министрлиги? Жежең ичинен томбочуп, ишти кыла бергиле, биз силер тараптабыз дейт бекен. Участковый болсо, жоолук салынгандардын укугун коргогондун ордуна мугалимдердин зулумуна шериктеш экен. Керек болсо учетко да коет экен. Birinci yana akkoyuna giyip var, kardeşim. Sen giyip gelgen olsan seni götür, buna var yok giyip geldi. Yana. Sen birinci gün giyip gelgen kardeşim, sen giyip gelgen bunlar var yok giyip geldi. Anan mamule kılıp aytıyorum olsan, onun bütün degenle şut kalıp koyumun, hoşkoyun alıp bitesin. Бул участковойдун акыл эси ордунда элеби? Жолук не болуп атыптыр жолук? Жол салынбай окуу формасын кийип келет. Эми мыйзам боюнча уруксат жок да өз негизи. Кийгенде көбөйүп кетти да. Күчүндүрүү иштерин алып барыш керек салынбагыла деп. Бул экстремизмге карайт экен да жолук, Ооба, жолук салынып алып. Жолук салынса бул терроризмге алып барат экен да, кыскасы. Кара Суунун роботусу каякты карап олтурат? Чала сабаты участковойлорун тыйбайбы? Же иштен албайбы? Толтурагы билимдүүлөр. Ал эми мугалимдерине келсек, чала сабат. Же Кара Суу автономдук мамлекетпи? Эч кимге баш ийбеген. Бул жоолук маселесине каршы чыккан, мыйзам бузуу экендиги Кыргызстан боюнча баарына эле белгилүү болуп бүттү го. Дагы эмнеге каршы чыгып жатасыңар? Эмне мектеп силердин үйүңөрбү? Же жеке менчигиңерби? Саясатка аралаш, спортко аралаш, бирок динге аралашпагыла. Жоолук салынгандарга, намаз окугандарга кабагыңарды түйгөнгө да акыңар жок экенин билесиңерби? Силер алган айлык
Биздин төккөн налогдун эсебинен экенин унутпагыла. Силер жашап жаткан өлкөнүн паспорту бизде да бар экенин унутпагыла. Жана окутуп койгонуңарды милдет кылбагыла. Ансыз да ал нерсе силердин милдетиңер. Окутуп койгонуңар кыздардын укугун тебилей берет дегендик эмес. Ошондуктан мектепке жоолук салып келген кыздардын укугун ордуна коюп, мыйзамды урматтагыла. Мына бул Кара Суу районунун Мамажан айылындагы номер 41 мектептеги окуучу кыздарга кандай кысымдар көрсөтүлүп жатканын угалы. Кысым болот да, биздин мектепте дагы деле кысымы бара-бара уланып, күчөдү. Жумалап чечип, жабызга бир чабыккан эле ошол эле калды. А так бардык чаралары колдонуп бүттү уже. Азыр силер жашсыңар, эмне орун алдыңар, арабтарга окшоп, кичине ачыкча эле жүрө берсеңер болбойбу деп. Азыр мындайча айтканда, жапкан жериңди ач, кийсең чеч деп атышат да, ошентип. Ал идея инспекторубуз болсо бизди эртең биринчи күнү чогулушта анан сүйлөшөбүз ата-энеңер менен деп бизге ошентип катуу сүйлөп кеткен. Анан бул 11-класстарга кирип алып, бул тарых мугалими экөө, үчөө директор кошулуп бул кысым көргөзүлүптүр бул окуучуларга, мына эжелерибизге. Булар кирсем, буларга кокусунан эле бир иштер боюнча кирип калдым. Кирсем, булар эле отуруштур. Жаман сөздөр менен айтып, кагып урушуп, буларды чечкиле деп эле айтат. Экинчи көрбөйүн ана самтыранга. Ошентип. Бизге 5-күнү кирди. Идеям кызматкер айтты биринчи күндөн баштап ак жоолук салынып келгенде майыл деди. Андан кийин директорубуз айтты. Жок, не ак жоолукту да чечтирем, жоолук салдырбайм деди. Көрсө бул чоюлган директор ак жоолук салып келсе да, жок чечтиремин деп өзү хан, өзү бий болуп алган го. Дагы да болсо кошумчалап бул эжелерге сүйлөп кеттир. Мен диндин бардыгын толук эле түшүнөм, 5 маал намаз окуйм, бирок эле ушул хижабыңарга таптакыр эле каршымын, эртең чечип, 1-3 күн нормально чачыңар менен келгиле деп айтыптыр. Кийин ал мектептеги эжекелер ар тараптан жоолукка каршылык көрсөтүп, кулак мээсин жегендиктен бир кыз жоолугун чечип жиберген. Кийин ага жоолугуңду чечкендигиң үчүн рахмат деп ыраазылык да билдирген. Урмолуңду чечкениң үчүн рахмат. Жоолугун ал чечип салыптыр. Анан эжекебиз болсо ошол жоолугун чечкени үчүн рахмат деп ошентип күлүп, ыраазы болуп. Кандай гана акмак мугалимдерсиңер. Эми директордун актанга сөзүн угалы. Бизде эч кандай кысым болгон жок. Бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эми мектеп формасында эле окуучу деген мектеп формасында келсе жакшы болот экен да. Анан бул деген нерсени кысымга алып, эч бир ата-эне менен жаңжалга барып, конфликтке барып, биздин мектеп эч кандай чыгып чыгарган жок. Ошондой жакшы эле жол эле чечкиле деп айтпасаңыз. Жакшы эле жол менен эле. Чечкиле деп айтпасаңыз. Ооба, жакшы эле жол менен айтып атабыз. Чечкиле деп айтпасаңыз ошондой. Ооба, жакшы эле жол менен чечкиле. Көрсө сылык эле айтып чечтирип жатыптыр. Неме районудагы бул каршыбы жоолукка? Эми негизи районудагы мектеп формасын талап кылып атат. Көрсө району уруксат бербей жатыптыр. Балким Билим берүү министрлиги бул ишти колдоп жаткандыр. Буга чейин прокуратура район тарабынан эскертүү болбодубу? Жок. Чындап эле Кара Суунун прокуратурасы бир алгылыктуу иш кылбаган көрүнөт. Жада калса эскертүү да келбептир. Ошентип биз кеткенден кийин директор кыздарга кыйкырып, тилдеп, кемсинтип, уят сөздөрдү колдонуп аларды урушкан. Канчыбек Бакировдун кайсыл жерге барып кыйкырса да сөз өтпөйт. Кайсыл жерге барып чамынса да тил өтпөйт. Себеби биздин конституция, биздин мыйзам, биздин билим берүү бөлүмүнүн уставы анын пешенесинде коюп койбойбуз кайсыл жерде болбосун. Мектеп боюнча толук информацияны бергенсиңер, чакыргансыңар. Майли. Сиздердин жоолукка каршы болгонуңузда жалганбы эжеке? Жалганбы? Сен туруп тур, мен сага сүйлөп аткан жокмун. Жалпы сүйлөп атасыз. Туруп тургун сен. Силер? Майли. Силер деген бул көптүк түрүндө. Туруп тургун, кажаңдабай, менин сөзүмдү угуп тур, сага эч ким асылган жок. Угуп тургун. Кийин Сабай айылындагы 11 мектепке бардык. Бул мектепке да району уруксат бербей, форма талап кылып жатыптыр. Сабак учурунда жоолукту алып коюп, Карбазга чейин, ооба. Мектепке кире беришке чейин салынып келсе, сабак учурунда жоолугун алып коюп, сабак бүткөндөн кийин кетип алып салынып алсаңар болот дегенбиз. Директор да шулай деген да? Ооба.
So'rasak bo'ladi. Siz ruxsat bera olasizmi? Yo'q. Direktor ruxsat bera oladimi? Direktor, misol uchun biz rayondan boshlaymiz. Shuni rayon ruxsat bera oladimi? Rayon. Rayon ruxsat berib ketganda, ja? Rayonning buyrug'ini atqarasa bizlar uchun. Shuni rayonda kim oti? Машрапова Гүләмеген Назар районыбыз. Кыздар ачык эле аларга кысым болуп жатканын, жана мектепке жолугуңду чечип кел деп талап койгонун мугалимдердин көзүнчө эле айтып беришти. Жок, боюнча ошо дарбазага чейин орунуп келгиле элек. Анан дарбазадан киргенде бантик тагып, жолуңарды алып, мектеп окуучусу болуп киргиле элек да, мектептин мыйзамына башка. Сен ошондо? Серьезно? Бала ошондо? Бирок биз мектептин ичине жалгыш кире албайбыз. Аларга деген кыздар көп. Калышлар бар, алар эмнеге салынбай жүрүшөт? Алар ошо мектептин мыйзамына башыш керек деп. Мектепте эжекелер уруксат бербейт деп салынбай жүрүшөт экен да? Кандай кыздар канча бар? Биздин класста 5-6 чыгат. Орун неме? Чүнкү болгондо мектептин администрациясынан коркот экен да, уруксат бербейт деп. Ооба. Кийин өздөрүнүн мыйзамды билбегенин сыймыктануу менен айтып беришти. Кайгыртасын биз 11-де 4 күчөңдү ойлонобуз болот, кочу. Бир суроо жөө бере албайсың да, мектепке кыздар жол менен келе берсинби? Жок, мыйзам чыккан болсо, конституция калган. Мыйзам бар да, же. Жогору жактан макул деген болсо келе берсин. Мыйзамда бар да. Билбейсиңерби? Билбейсизби? Билбейсизби? Билим берүү жана мыйзам билбейсиңерби? Ошентип Жоош Атабаев мектебинен биз кеткенден кийин окуучуларды жарга такап, эмнеге бизге каршы көрсөтмө бересиңер деп кыйкырып бакырып урушуп киришкен. Жана жоолук салынсын деген мыйзамда жок. Булар силердин башыңарды айландырып салды деп өздөрүнүн сабатсыздыгын дагы бир жолу көрсөтүп беришти. Экинчиден, мектепке орун кел, же орунбой кел деген закон жок. Doğru kengешler чечилди. О жоолукка каршы болгон мугалимдер Пушкиндин алтын балыгын окуп олтура бербестен, ааламда эмне кеп, кандай жаңылыктар бар деп кызыгып мыйзамга да бир көз чаптырып окуп койсоңор боло. Мамлекеттик кызматкерлердин арасында силерчелик мыйзамды билбеген чала сабаттарды көрбөдүк. Жок дегенде 4 аксакал чогулуп жазып алган суу кечпеген устав баш мыйзамдын даражасына тең эмес экенин билип алгылачы. Же билбесеңер билгендерден сурагылачы. Кийин ошентип Кара Суу районундагы 14-чү мектепке бардык. Азыркы күндө уруксат азыркы күндө? Азыркы күндө. Эми азыр калган кыздар деле орун алса болот экен да? Салбатчы. Калган кыздар орун десе аларга деле уруксатпы? Ооба. Мектептин баардык кыздар орун алса деле эшесе койбойбу? Айламчы орун алат. Мыйзамда тыйып салбагандан мыйзамда тыйып салбагандан мен эмне деп тыйып салам? Сала албайм да. Каршы эмесмин деп жооп бергени менен, андан бир аз мурда хиджабка уруксат жок деп жооп берген мугалим да ушул эле болот. Саламатсызбы? Балам, кимелең мен сени таанып атам да, хиджабка уруксат жок, балам, хиджабка уруксат бербейбиз. Жана мектептен кийинки иштерине да кийлигишип, мечит медресеге баруусуна тыюу салышат экен. Мечит медреселерге барбагай деп айтылбайбы мектепте? Жок, барба дедим, аны айттым. Жок, азыр айтпайсызбы да же? Медресеге барба деп айттым. Барба деп атам, аны деле деп атам, балам, ачыгын айттым. Неге же ал? Чындыгында мугалимдер мектептен кийинки учурдагы иштерине кийлигишкенге акысы жок. Ошентип бир жакшына интервью алып отурган элек, ошол мектептин директору догурунуп кирип келди да камераларга асылып кетти. Ошол кыздар бизге кайрылсын. Мынаны өчүрүптүр. Неге өчүрүп? Көрсө бул эже да сыртынан билдирбегени менен ичиндеги сырын ачык айтып, мектепке оронгондор көбөйгөндүгү туура эмес экендигин моюндады. Башка дагы салган дегендер бар экен кыздар. Өз чындыгында бул мамлекеттик ишкана болгон үчүн өтө жол көбөйтүп бергенибиз бизге туура эмес, туура? Жана сабактан кийин да мечит медреселерге тыюу салабыз дейт. Сабактан кийин? Сабактан кийин уруксат жок дегенбиз. Үйүнө олмаган уруксат берген. Сабактан кийин мечит медреселерге кайрылды качан? Уруксатты үйүнө бергенбиз да. Менден алысыраак жүрөбүз. Менден алысыраак жүрөбүз. Мага тийишпеген. Сен да мага тийишпе. Мен сизге тийиш электим.
Кетпеген, отырыңыз. Не болды сізге? Нере мені басқан тұрған тартысқам не ақың бар сен? Қалаған мұңлам да? Басқан тұрғаным тартпа мені. Зар деген нәрсені білесіз бе же? Басқан тұрғаным тартпағым. Мен сен сұрауға жауап бердім, а? Сіз бізге ушундай мамиле кылып атасыз, окуучуларга кандай кыласыз? Сұрауға жауап бердім. Жок, окуучуларга кандай мамиле кыласыз? Зар жаман чачырасыз. Ой, экинчи этаждан түшүрүп бербейсизби? Кандай ақың бар? Сіз жеке адам болсоңуз бир жөнүндө. Кандай ақың бар? Сіз мамлекеттик кызматкерсиз. Тартып Кандай берем ақың сизди. бар мени тартқанға? Акым бар, укугум бар. Кет, отур, неме кет. Эже зарыңыз көп чачырат экен. Андай кылбаңыз, эжеке, сиздин коркуп эле көп кыздар оронбошу мүмкүн да. Вай. Кийин Телмандагы 49-мектепке бардык. Бул мектеп буга чейин 3 кыздын делосун жолук салынып келгендиги үчүн колуна карматып мектептен чыгарып салган. Кийин ал иш боюнча прокуратурага арыз жазылган. Бирок ага да карабастан азыркы күнгө чейин дагы деле каршы экен. Бул мектепте жол салганыңыздарга дарбазадан ары чечип киргиле деп ушул айтып атасыздар да. Ошо чынбы жалганбы ошол? Айттым. Себеби бизде уставда бар да. Ошентип бул эжеке баатырларча мен ошентип айттым деп көкүрөгүн дузатка койгон Чолпон байдай эрдик көрсөттү. А бирок бул сабатсыздык экенин билди бекен. Жалпы кыздарга айттыңызбы ушунда? Жалпы кыздарга? Кызга класска киргенде форма менен отурсун дедик. 3 кыздан башкасына уруксат жок экен да? Уруксат жок, башкасына эми кыздардан сурадык. Чындап окуйсуңбу кызым деди. Десем эми үйрөнүп атам деди. Өзүңдү сиз кимдин сөзү менен иш кылып атасыз же өзүңүздүн пикириңизби? Өзүмдүн пикирим, мен дагы устав окуйм. Демек бул жерде жеке оюбузда прокуратура жакшы иш алып барган эмес. Же булар прокуратураны тоготкон эмес. Эмесе кыздардын делосун колуна карматып айдап жибергени өтө чоң мыйзам бузуу. Бул мектепте жогоруда айтылып өтүлгөн 3 кыздан башкасына жоолук менен келгени уруксат жок экен. Демек прокуратура жок дегенде 3 кызга уруксат берип койгулачы деп суранганбы, же прокуратура 3 кыздан башкасынын укугун коргобойбу, түшүнбөй калдык. Надира Санташевна өзү биз киргенбиз февралда. Эч кандай тыюу жок деди. Хиджаб болуп. Бирок сиз азыр айтапсыз да, ошо жолукка болбойт, дарбазадан чечип кирилет деп айтапсыз. Ой, нанай Кудай, качан айтыпмын мен, токтогон, директор жооп берет, мен эч кандай айткан эмесмин. Эжеке антип актанганы менен кыздар ачык эле каршы экенин айтып беришти. Эжекелер чечтеп директорлордун арасына жанына бардым. Кайсы эжеке дашын? Мен эжеке неме чечтеген Элмира эжеке. Мен эжеке дашыды? Баягы сүйлөшүп атып. Завучпу? Неме, берде жолуксан кыздарга кысым болобу? Ооба, чечип келгиле дейт, чечип киргиле. Качан айттык? Мектептин сыртынан чечип. Качан айттык? Не? Класс мектептин сыртына келгенде чечип, мектептин сыртынан киракканда чечип койгула болсом салып бергиле. Ошондой айтабы? Ооба, ким айтты ошондо? Мен эжеке, директор бир жолу эле айткан, мен эжеке дейм. Оромсуз келгендер көп да? Ошентип текеберликтин туу чокусуна жеткен Кара Суунун мектептеринин бири Ленин мектебине жетип келдик. Которые, например, одевают пиджак, не разрешается? Нет, не разрешается. У нас в уставе школьном. Уставе школьном, да? Не разрешается, да? Да. Киришибиз менен ажылдаган катындарга туш келдик. Биз бул чачтар уйпаланган эжени көрүп, ушул жердин разборщиге окшойт деп ойлоп турбуз. А көрсө... Не запускайте! Динара, посмотрите, что вытворяют. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор, да? Нет, я не директор. А вы кто? Я учебный завуч. Меня зовут Константин Бакиров, я правозащитник. У нас к директору несколько вопросов и все, и мы уйдем. Вы разрешение возьмите в районном? Нет, разрешение не требуется. Почему не требуется? Ну я знаю. Сейчас нельзя, во время пандемии никого не Я за свои слова и действия отвечаю. Нет, вы за свои слова отвечаете. Сейчас во время пандемии вы можете снять на видео меня и написать на меня то, что запрещают нам запускать кого-либо. Я все равно захожу. Поэтому я все равно захожу и нахожусь здесь. Почему это вы заходите и находитесь? Потому что я законы хорошо знаю. Ну и что вы знаете закон? У нас тоже своя работа идет. Как положено, мы работаем, вы у нас мешаете. только пару вопросов и все к директору. Не надо нам вопросы задавать. В этой школе ущемляются права учениц, поэтому вот. Надел, зачем там стоит охрана тогда? Вы директор, да? Вы директор? Кто вас пустил? Вы директор, да? Я директор. Почему заходите без разрешения? Да, вообще не требуется. У нас вопрос есть. У нас вопрос есть. Бул катындар кантип биздин балдарыбызга туура тарбия бермей келе. Ошентип чала сабат мугалимдердин айкырып кыйкырганынан суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Коркок биринчи муштум көтөрөт дегендей, булар милиция чакырып да үлгүрүшкөн. Бирок келген укук коргоо органдары маселени түшүнүп, биз бул маселеге кийлигише албайбыз деп кетип калышты.
Чындап эле бул нерсеге кийлигишкенге акысы жок экендигин түшүнүү бул чындыгында сабаттуулук. Бирок биз мына ушундай кейиштүү көрүнүштөрдү тасмага түшүрүүгө үлгүрдүк. Жолуң эмне чечип койдуң кайра? Неге? Рұқсат беришпейди. Беришпейби? Аз жолуң кийип жүрдүң беле? Анан ушерге келген жолуң чечтиң азыр, Рұқсат беришпейби булар? Кимдер каршы өзү негизи? Директор каршыбы? Кайра чыкканда так аласың. Ичкериге деле ушул жолуңар менен киресиңерби? Жок. Жолуңар чечип киресиңерби? Мына ушул кыздарыбыз биз алсыз бир жан элек. Эмне үчүн биздин укугубузду коргободуңар? Эмне үчүн уяттуу жерлерибизди бөтөндөргө көрсөтүүгө жол ачып бердиңер? Деп Алланын алдында мен мусулманмын деген ар бир инсанга мойнуна асылат. Мына ошол күндө кантип жооп бересиңер, урматтуу мусулман бир туугандар? Намыс деген барбы? Кантип ушул карындаштарыбыздын укугун коргой албайсыңар? Мына 2-3 күндөн бери бир Айза деген карындашыбызды ала качып экөө тең өлгөн маалыматты араба татканыңардан баштап парламентке чейин талкуу кылдыңар. Өткөн маркумдарды Алла рахматын алсын. Бирок бул жакта өлө элек тирүү кыздарыбыздын ыйлап кайрылганын эмнеге укпайсыңар? Маселенин жеке көзөмөлүнө алуучу урматтуу президент эмне унчукпайт? Же талкуу болуш үчүн сөзсүз өлүш керекпи? Же ушундай кандуу окуядан саясат, же пиар жасап жатасыңарбы? Тирүүсүндө аракет кылыш керек эмес беле? 2 күндө маселени көтөрүп чыккан жогорку кеңештин депутаттары канча ай, жылда буланып келе жаткан жоолукчан кыздардын укуктарын эмнеге коргоп чыкпайсыңар? Силерди ошол үчүн шайладык беле? Тирүүсүнүн укугун коргой албайсыңар, өлгөндүн укугун кантип коргойсуңар? Интернетти тиктеп олтурган, бир нерсе болсо баса калган УКМК каякта карап олтурат? Бул жоолукчан кыздарыбыздын коопсуздугун сактап берүү силердин милдетиңер эмес беле? Ошондуктан урматтуу калайык калк, бийликке жаштарды эмес, ыйманы бар, Кудайдан корккон инсандарды алып келиш керек. Антпесе Жанар Акаевге окшогон Кудайдан жөө качкан жаштардын айынан көп мусулмандар зыян көрүп калып жатабыз. Ошондуктан айта турган акыркы сөз, ар кимибиз өз укуктарыбызды билип алалы. Жана мамлекетибизге жапатырмап өзүбүз жардам берели. Кудайдан жөө качкандарды бийликке жакын жолотпойлу, жана кыздарыбыздын укугун тирүүсүндө коргойлу. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.